Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, мен мекендешибиз Сыймык Жапкеевдин болуп көрбөгөндөй каралоолорго туш болуп калганын көрүп, сайттардан анан жалпы мекендештерибиз менен ой бөлүшөйүн деп чыктым. Биздин кыргызда бир макал бар да: тууганчыл бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок депчи. Эми бул биздин ошо патриоттук сезими менен, биздин мамлекетибиздин мындай гүлдөп өсүшүнө өз салымымды кошоюн деген ой менен ошол коррупциялашып мамлекетке ууру колун салып чыккан айрым бир чиновниктердин чыныгы жүзүн элдин алдына алып чыккан адамды бүгүнкү күндө каралоого өтүштү да. Аны каралап, алкаш, арак ичкен алкаш, наркоман, шизофрения менен ооруйт дегени бул эң бир түркөйлүк деп ойлойм да. Бул тупойчулукка жатат да, мындай карагандачы. Ушул нерсени айтып чыккандын өзү бир позор деп ойлойм да. Мына ушул кантип эгерде ошол наркоман болгон болсо, эгерде ошол бала алкаш болгон болсо, эгерде ал шизофрения менен чындап ооруган болсо, ушунча фактыны, ушунча нерсени элдин алдына алып чыгып жан күйдүрүп сүйлөйт эле. Бирок бийлиги бар адамдар менен күрөшүш албетте кыйын. Биздин ошол Кубанычбек Жумалиев деген депутатыбыз азыр бийликке ошол Сыймык Жапкеевге караганда ал адам 1-2 карыш жакыныраак турат да. Анын сөзү өтөт, сүйлөшө алат ар кимиси менен. Ал эми карапайым жарандын алар менен немеси тең боло албайт. Ал бүгүнкү күндө бизге окшогон эле бир карапайым жаран болуп туруп, өзүнүн иштеген тажрыйбасынан, өзүнүн колунда болгон фактысынан пайдаланып, ошол оорулардын бардыгын ачыктап, бүгүнкү күндө ушул коррупциялашкан схеманы токтотуунун эң бир алгачкы кадамын ачкан бала деп ойлойм да. Төлөргө туш кылып, буну алкашка чыгарып, наркоманга чыгарып, анан жин оорусу менен ооруйтка чыгаргандары бул уят нерсе да. Эми жетекчилик чоң кызматта элита болуп, мындай высший эшелондо иштеп аткан, ошол жакта отурган, креслодо отурган адамдар бүгүнкү күндө ушул балага ушундай кылып туруп, мындай тырмактарын салып отурганы бул уят көрүнүш да. Азыр ошол Сыймык Жапкеев айткан, ошол ачка алып чыккан маселенин бардыгы биздин чоңдорубуздун жалпы эле республика бойлоп эле ошо айыл өкмөттөн баштап ошол министрлик кызматка чейинки отурган чоңдордун бардыгын мындай ордунан бир сыйра козгоп койду деген сөздө, мындай жер титирегенде мындай козголот го, кудум ошондой эле кылып койду да. Ошон үчүн буга жалпы нападение башталды да. Ал эле эмес, жогорку кеңештин депутаттары даже кылмыш ишин козгоо үчүн биздин башкы прокуратуранын кызматкерлерине, биздин МВДнын өкүлдөрүнө даже задание бергенге үлгүрүп калышты. Бирок бул нерсени мен туура эмес деп ойлойм. Өзүнүн статусунан пайдаланып, орган кызматкерлерине басым өткөзүп, буну сөзсүз түрдө давай текшергиле, мээсин текшергиле, башын текшергиле деп айтканга жогорку кеңештин депутатынын акысы жок. Анын жарандарды андай кылып укугун чектегенге дагы акысы жок, аларды андай кылып кемсинтип сүйлөгөнгө дагы биринчиден акысы жок. Анан бүгүнкү күндөгү ушундай кылып туруп акыйкатты, чындыкты айтып чыккан балдарды чекеден эле ушундай кылып туруп эле оорукчанга чыгарып жогото бериш бул туура эмес. Анткени коррупциялашып кеткен система менен күрөшүш карапайым жарандар үчүн аябагандай оор. Коррупция биздин мамлекетибизде өнүгүп өсүп кеткен. Аны өздөрү ham жакшы билишет. Биз бир 300-400 эле бир чиновникти багып отурат экенбиз да. Мындай ойлоп таразага салып көрсөк, ошондой эле экен да. Биз ошо бюджеттин баарын толтуруп берилген, бюджетти алышып эле жеп эле, эч кандай результат бербей эле, ошолор баягы жеп ичип, анан ошол мурун 30 жыл мурун, мындан 25 жыл, 20 жыл мурун мамлекеттин мүлктөрүн өздөрүнө баягыдай приватизация кылып мыйзамдаштырып алган уятсыздар дагы бүгүнкү күндө ошол эле бийликтин катарынан кетпей, ошол катмарда дагы эле сиңишип жашап жүргөнү аябагандай мен үчүн өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтат элем, коррупция азыр коррупция бизде бар, жок эмес. Аябагандай өрчүп өнүп кеткен. 2013-жылдан баштап аябагандай өрчүпөнгөн. Анткени коррупция каерде бар? Пособие тапшырган жерде коррупция, пенсия тапшырган жерде коррупция, метрика алган жери коррупция, паспорт алган жерде коррупция, счетный палата коррупция, кадровый служба коррупция, айыл өкмөтүнөн баштап деге эле кое бересиңер, ошол жогорку кеңешке, тиги эмеге чейин, министрликке чейин ушундай коррупциялашып кеткен схема экен. Бирок буну эч ким
сен жалган айттың дей албайт да, анткени өздөрү жакшы билишет, бул коррупциялашып кеткен схема. Мына мен мындай эле фактылап туруп эле айтайын. Канчалаган коррупциялашкан схеманын бетин ачып, ошолордун баардыгын дасторкон кылып алып барып, прокуратура кызматкерлерине жакшынакай кылып, документальный кылып берсең дагы, ошону тергөөгө жеткизет, ишти козгоп, тергөөдөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруп эле баягы системалар органдагы ошол баягы орган кызматкерлери бири-бири менен тыгыз байланышта болуп эле кайрадан ошол көтөрүлгөн, өздөрү козгогон кылмыш ишин кайра өздөрү жаптырбачат да. Анан буну эмне дейсиң анан? Коррупциялашпай эмне болду деп айтыш мүмкүн. Бул коррупциялашкан схема. Буну жок кылыш керек, түп тамырынан жоюш керек. Ошон үчүн ошо Сыймык Жапыкеевке окшогон биздин чындыкты айта турган патриоттук сезими бар балдарды, жаштардын баардыгын кайрадан кемсинтип, аларды ошондой шизофрения менен ооруйт, чин оору менен дебестен, аларды жакшынакай кылып, поддержка кылып, мамлекетибиздин башчысы баш болуп, даже поддержка кылышыбыз керек. Мен бүгүнкү күндөгү ошондой болуп аябагандай кемсинип калганы үчүн ушунчалык мен Сыймыкка мындай ичим атышып атат. Бирок Сыймык, мен ушу түз айткым келип атат сага, эч качан өзүңдү баягы кемсинтпестен, ошол экинчи тараптын чабуулуна баш ийбестен, адилеттүүлүккө тике карап, сен ошол күрөшүңдү токтотпой, кайрадан ошол эл үчүн, мамлекет үчүн, келечек үчүн, аркабыздагы өсүп келаткан жаш муундардын келечеги үчүн өз немеңден жазбай, кайратыңдан жазбастан күрөшүүңдү улантышыңды мен каалайм, суранып да кетем. Иштериңе ийгилик да каалап кетем. Бирок баарыбыз бул адамды ошо иштерине ийгилик каалап, колдоп, кубаттап туралы. Бирок урматтуу депутаттар, ошол жогорку кеңеште отуруп алып, бул мындай жарандарды кемсинтип, буга кылмыш ишин козгош керек, ана мындай деген сөздөрдү айтпаңыздар. Анткени жогорку кеңештин депутаттарын эл шайлап барган элдин өкүлдөрү. Элдин өкүлдөрү элдин таламын дайым талашыш керек. Элдин мындай мүдөөсүн кандырыш керек. Элдин баягы суроо талаптарына жооп беришке милдеттүү алар, толук. Бирок силерден эл мына быйыл акыркы жылыңар болуп атат, отчетуңарды даже эл ала элек, а бирок силер кийинки шайлоого даярданып атасыңар. Силер биринчи элге отчетуңарды берип, анан кийин эмне иш аткарганыңарды, канча мыйзам жазганыңарды, отчетуңарды берип коюп, анан кийинки шайлоого аттансаңар жакшы болот эле. Биринчи ошо жагыңарды ойлогула, бирөөлөргө кылмыш ишин козгоону, аны муну баягы бирөөгө үйрөтпөстөн, өзүңөрдүн деңгээлиңерге жараша жүрсөңөр жакшы болот эле. Бирок Сыймык сага